Кандайсыңар достор, башыңар аман, ден соолугуңар сакпы? Айтайын дегеним, личкага көп жазып атасыңар, көп Люси иллюстрация эле дейсиң, бирок конкретный лицолорду айтпайсың деп элечи. Айтам, эмнеге айтпайм? Мисалы, Балбак братан, баарыңар билесиңер, эмне себептен бул кишиден чоң потенциал көрүп атканымды түшүндүрүп берейин мен. Биринчиден, бул жесткий уюштургуч да, хозяйственный, Пандемияда баарыңар прекрасно көрдүңөр, башкалардын баары үйлөрүндө жашынып жатканда көчөдө жүрдү го. Эл менен жүрдү, значит, журт менен иштегенди билет, команданы кармаганды билет, сачоктордун өтүн алат дегендей. Бизге ушундайлар керек да, мындай. Кооз сүйлөгөндөрдүн кереги жок. Иштегендер керек. Ладно, сүйлөбөсө сүйлөбөй эле койсун, бирок ишти бүтүрүп турганы керек да бизге, Ташты кармаганда бычырат ийген кишилер керек да бизгечи. Анан дагы важный нерсе, мамлекеттик система деген бул огромная махина да, килтейген бир дөңгөлөк сымал да, муну эч ким токтото албайт да, Ошол жака кирип алып, иштегенди билиш керек да, бурамаларды бураганды билиш керек. Ошо бул братанда ошондой чоң опыт бар да. Ошол үчүн ушул кишиге чоң үмүтүм бар. И биз каалап турган критерийлерге ушул персона туура келет деп ойлойм да, ошондуктан атын айтып атканын себеби ушул, силер кандай дейсиңер? Кеп салгылачы, көп дагы сатылып кеттиң деп салгылачы.